Бүгүн өкмөттүн тийиштүү министрликтеринин күз жана кышкы даярдык боюнча докладын угуп атабыз. Былтыр да ушул жерде докладын угуп, суроолорубузду берип, анан билесиздер, кышында ТЭЦтен жарылуу болгон, кырсык болгон. Талайбек Өмүкевич докладсызды уктук. Быйыл кандай ТЭЦтин абалы, даярдык кандай? Былтыр билесиз, анча-мынча айрым жетекчилердин шалаклыгынан миллиарддаган чыгым болгон. Ошонун аягы эмне болду? Быйыл кандай даярдандыңыздар, ошону айтып берсеңиз. Эмил Токтогулович, эми өткөндө да комитетте да айтып кеттим. Бул быйылкы даярдыгыбыз былтыркыга салыштырмалуу быйыл жакшы. Анан эмне себептен жакшы деп атканды айтып кеттим. Жанагы биз өзүңөр билген 7 жыл мурун мындайча айтканда ишке берилген 3-4 агрегат быйылкы жылы полный капитальный ремонттон өтүп атат да. Ал азыр биринчи, 3-чү блогу бүттү. 150 мегаватт электр энергия берип атат. Азыр жыл эменин аягына чейин, октябрдын аягына чейин дагы бир 4-чү блогу бүтөт, Кудай буйрса. Дагы 150 микрофонго катыра жакын айтыңыз, угулбай атат. 150 мегаватт берет буйрса. Азыр күндө башка котелдордун ремонттун иштери бүтүп атат. Былтыркыга салыштырмалуу быйылкы жылы Бишкек жебине капиталдык оңдоолорго 929 миллион сом каралган. Чыккучу ремонтко 534 миллион 500 миң сом каралган. Анан жана 3-4 блоктун реконструкциясына 18 миллион 800 миң АКШ доллары каралып, 200 мегаваттан 300 мегаваттка чейин көтөрүү. Азыр 3-чү блогун айтып кеттим, 100% бүттү. 4-чү блогу 80%, азыр жыл айдын аягына чейин бүтөт. Буйрса, эми техника болгондон кийин биз азыр быйылкы жылы былтыркыга салыштырмалуу айтып атам, акча каражатта жакшы бөлүндү. Баягы айтылып аткан бүт кемчиликтердин баарын азыр орундатып атабыз. Мүчүлүштөр болбойт деп эле ишендирип кете алабыз. Былтыркы ошо кемчиликтердин баарын ордуна коюп, восстановление ремонт болуп жасалып бүттү да агрегаттар. Ооба, бүгүнкү күндө бүт оңдоо түздүү ремонттуу иштер бүттү. Бүгүнкү күндө дагы маселелер бар, бирок аларды биз ноябрь айына чейин толук кандуу ишке киргизебиз деген аракетибиз бар. Жыйындарды биз жума сайын анан министрлик менен биргелешип көзөмөлгө алып ишти жүргүзүп атабыз. Талайбек Өмүкевич, азыр мына электричестволорду өчүрө башталды. Азыр эми кыш келди. Бул кандай, кышында да өчүрүү болобу же болбойбу? Жок, азыр эми бүт интернет сайттарга берип атабыз. Биз эми акыркы ремонтторду бүтүрүп атабыз. 1-ноябрдан баштап полный ремонттор токтолот. Ошондон кийин азыр эми анча-мынча жерлерибиз калды, өзүңөр билесиңер эми. Баягы ремонтко өзүнүн графиктери бар. Ар бир региондордо ошол ремонт иштери бүтүп атат буюрса. Бирок полный информация бир күн, 2 күн мурун информация берип туруп, анан өчүрүп атабыз. Мына бүгүнкү күн эмени Акпрессте карасаңар, күнүгө информация чыгат. Анан жана бизде мобильный приложение Мой свет бар, ошолор боюнча дагы информация берип туруп, анан өчүрүп атабыз. Мындай жөн эле айтылбай өчүгөн нерсе жок. 1-ноябрдан баштап ремонт иштерин токтотобуз. Маалыматтарды алдын ала берип, анан пландап өчүрсөңүздөр, эгерде ушундай муктаждык болсо. Андан кийинки суроом. Эмил Токтогулович, кошумча Бишкек шаар боюнча. Бишкек шаар боюнча биз дагы ушу Бишкек ТЭЦтен башкасы дагы биз азыр инвестициялык келишим түзүлдү. Бул Бишкек ТЭЦ-2. Ал жакта билесиз, Осо Орто Азия деген ТЭЦ-2-ни биз 300 миллион долларга келишим коюп атабыз. Кийинки да кошумча ТЭЦ Бишкекке бул түрк компаниясы 95 мегаваттык 145 миллион долларга дагы кошумча ТЭЦти. Кийинки маселе бул Бишкек Сельмаш деген бар. Бул жерде тиги Кызыл Аскер жакта. Ошол жерде 210 миллион долларлык инвестициялык келишим түзүп атабыз. Мына ушул 3 точканы дагы биз кеңейтип атабыз, чоңойтуп атабыз ушул боюнча. Ал дагы иш чаралар болуп атат. Рахмат.
Туура ошо автономный биз батыштан чыгыштан бар жерге баягы эски тесттердин ордун восстановление кылып киргизсек ушундай компанияларды, анан биз көз карандыбыз болуп калабыз да.